Саламатсыздарбы? 11 каналында соңку жаңылыктар туурасында кесиптештерим жана мен Найза Катамбекова айтып беребиз. Бүгүнкү чыгарылышта жыл жыйынтыгын чыгарабыз. Алдыда Кыргызстанда быйыл кезектеги парламенттик шайлоо өттү. Жыйынтыгында 6 партия жогорку кеңешке өттү. Goodbye Америка, Кыргызстан АКШ менен кызматташуу келишиминен чыкты. Абактан качып ажал тапкандар. Октябрда номер 50-сезодон качып кетем дегендерден жалгыз Эдил Абдрахманов тирүү калды. Ушул жана башка 2015-жылдын урунттуу учурларын эсиңиздерге салабыз. Этегинен баштасак, декабрдагы жылдык жыйынтыктоочу маалымат жыйынында Алмазбек Атамбаев президент болуп турган 4 жылда жасалган иштер тууралуу кыска маалымат берди. Анын белгилешинче, бул убакыт аралыгында Кыргызстан сырттан 4 миллиард доллар кайтарымсыз грант алган. Булардын ичине карызды кечүү, техникалык жана башка жардамдар да кирет. Бул убакыт аралыгында өлкөнүн социалдык жана экономикалык жетишкендиктеринен тышкары Атамбаев бир катар пландарын ачыктады. Анын президенттик мөөнөтү 2017-жылы бүтөөрү маалым. Маалымат жыйынында Атамбаев бийликтен кетип жатып өзүнө мураскор даярдоо ниети жок экендигин айтты. Ошондой эле Атамбаев Конституцияда президент менен өкмөт башчынын ыйгарым укуктары так жазылуусу керектигин баса белгилеп, баш мыйзамды реформалоо оюн бар экендигин тастыктады. Декабрдын 30-да парламент жаңы акыйкатчыны тандады. Шайлоо алдында 7 талапкерлер чыгып, алардын 4-өө баш тартышкан. Жыйынтыгында калган 3 талапкер арасынан Кубат Оторбаевке депутаттардын 63-ü добуш берди. Калган талапкерлер Рита Карасартова менен Алишер Мамасалиев 26-дан добуш алды. Ушул эле жыйында Оторбаев акыйкатчы катары ант берди. Декабрда АКШ Ислам мамлекетинин оңдогон ана башчылары жок кылынгандыгын билдирди. Алардын арасында Парижде ноябрда болгон кандуу окуялардын уюштуруучусу Шараф Аль-Муат да бар экендиги айтылууда. Сириядагы декабрдагы аба соккуларынан буга чейин Ислам мамлекетинин эсеп кысабын жүргүзгөн башкы казыначысы Абу Салах да жок кылынганы кабарланган эле. Белгилеп кетчү жагдай, быйыл Ислам мамлекети согушчандары дүйнөнү дүрбөлөңгө салып өтүп бара жаткан жылдын трагедиялуу окуяларынын негизги себепчиси болуп калды. Кыргызстанда өтүп бара жаткан жылдын ноябрь айында бир нече жер титирөөлөр катталды. Алардын эң күчтүүсү очогунда 7 балга жетип, Ош облусуна туура келди. Ырас ал зилзала адам курмандыктары болгон жок, бирок анын кесепетинен келтирилген материалдык чыгымдар олуттуу эле болду. Ал өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргендей, Ош облусунда 3,5 миң имарат, анын ичинде мектеп, оорукана жана кадимки турак жай үйлөрүнүн дубалдарына жаракалар кетти. Өзгөчө Кара Суу жана Өзгөн райондарындагы объектилер жабыркаган. 2015-жылдын ноябрында эсте калган дагы бир окуя бул Бишкекте постто турган участкалык милициянын өлтүрүлүшү болду. Окуя 8 ноябрда болуп, Бактылек Абдувалиев аттуу кичүү лейтенант шектүү 2 адамды токтотуп документтерди текшерем дегенде каршылык көрсөтүлгөн. Жыйынтыгында белгисиз адамдар аны башка атып, милиция дароо каза тапкан. Кийин декабрда Бишкекте террордук акт жасоо аракет кылган деген негизде 2 согушчан өлтүрүлдү делип, коопсуздук кызматы бул адамдар участкалык милициянын өлүмүнө күнөөкөр экенин айтышты. Ноябрда болгон окуяларды тизмектөөнү улантабыз. Авиатрафик компаниясына тийиштүү Boeing 737 учагы бул айда авариялык конууга мажбур болуп, ондогон кишилер жарат алды. Красноярск Ош багыты боюнча ичинде 154 жүргүнчүсү жана 6 экипаж мүчөсү бар учакты Кудай сактады десек да болот. Баш прокуратура окуя боюнча жол эрежелерин бузуу айыбы менен кылмыш ишин козгоп, кырсык эмне себептен болгондугу иликтенип бүтө элек. Учак кырсыгы демекчи, дүйнөдө быйыл Орусиялык Су-24 учагынын Туркия аба күчтөрү тарабынан 24 ноябрда атып түшүрүлүшү башкы темалардан болуп калды. Бүгүнкү күнгө чейин Туркия жана Орусия дипломатиялык алакасы жакшырбай, Москва жаңы жылдан кийин Туркия товарларына санкция киргизип жатат. Орус учкучтары Туркия мейкиндигин бузгандыгы айтылып, бирок Кремль бул айыптоолор чындыкка жатпасын белгилеп келет. Октябрь айындагы маанилүү жаңылыктардан номер 50 абактан 9 кылмышкердин качышы жана аларды издөө кармоо операциялары өтүп бара жаткан жылдын дүн болгон окуяларына келди. 5 адам милиция колуна түшүп, 4 кылмышкер бир нече күнгө карматпай жүрдү. Белгилеп кетчү жагдай, бул окуяда баш аягы 5 милициячы каза тапты. Абактан качкандарды издөө иштери дээрлик 2 жумага уланып, күч органдары кармоо учурунда каршылык көрсөтүлдү деп, кылмышкерлердин дээрлик баары жок кылынды. Бир гана колго түшүрүлгөн акыркы адам Эдил Абдрахманов колго тирүү түшүрүлүп, бирок бутунан жарат алып бейтапканага түшкөн. Абактан качып биринчи күнү эле кармалган 3 адамдын биринин арты бири жүрөк оорусунан каза табышы коомчулукта айрыкча укук коргоочуларды кызуу талкууга алынды.
Мындан тышкары кармоо операциясы учурунда 2 бейпил жаран каза болду. Октябрда Кыргызстандын коргоо министри Абибилла Кудайбердиевке карата коррупция боюнча кылмыш иши козголду. Жалгыз эле министр эмес, анын кол алдында иштегендер да, аскер курулуш мамлекеттик мекеме өкүлдөрүнө да жемкорлук документ жасоо, ишенип берилген мүлктү менчиктөө айыптары коюлду. Чиновниктер өлкө казынасына 12 миллион сомдук олуттуу материалдык чыгымдар келгендигин айтылууда, бирок учурда тергөө амалдары бүтө элек. Белгилеп кетчү жагдай баш аягы мурунку коргоо министрине паракорчулук айыбы менен 3 кылмыш иши козголду. Өтүп бара жаткан жылдын Кыргызстан саясатындагы эң маанилүү окуясы бул 4 октябрда өткөн парламенттик шайлоо болду. Өлкөдө шайлоо биринчи жолу биометрикалык маалыматтарды колдонуу менен өттү. Бул шайлоо участкалары жабылган 40 мүнөттөн кийин эле добуш берүүнүн алдын ала жыйынтыгын чыгарууга мүмкүндүк берди. Шайлоо жыйынтыгында парламентке 6 партия келди. Алар КСДП, Республиката жұрт, Кыргызстан, Өнүгүү, Прогресс, Бирбол жана Атамекен. Шайлоого байкоос алгандар добуш берүү таза өткөндүгүн белгилешти. Жана шайлоо жыйынтыгы боюнча жеңилген партиялардан Бүтүн Кыргызстан эмгек партиясынын ызасы күч болду. Аталган партия БШКдан айрым бир участкаларды добуштарды кайра санап чыгуусун талап кылган. 2015 жылдын октябрь айындагы трагедиялык окуяларына орусиялык Airbus A320 учагынын Синай жарым аралында кулашы да кирди. Когалым компаниясынын учагы Шарм-эль-Шейх, Санкт-Петербург багыты боюнча келе жаткан ичинде 224 жүргүнчү болгон. Алардын бири да бул кырсыкта тирүү калбады. Окуя Ислам мамлекети согушчандары жоопкерчилик алышты. Кийин орус күч органдары учакта бомба жарылган деп аныктап чыгышты. Террордук актыдан кийин Орусия Египет менен аба каттамдарын токтотту. Ошондой эле өз жарандарын бул өлкөгө барбай турууга чакырган. Бишкектеги Олимпиадалык резерв окуу жайынын тарбиялануучулары сентябрь айынын каармандары болуп калды. Бирок тилекке каршы алар бул сөздүн жакшы эмес кайыр маанисине тартышат. Спорт тарбиялануучулары номер 38 мектептин окуучулары менен мушташып, бычак жеп, жарадар болуп 6 окуучусу бейтапканага түштү. Бул окуядан кийин Билим министрлиги мектептерде тартипке көзөмөлдү күчөтүп, мугалимдер, ата-энелер, социалдык педагогдор жана жашы жетелектер менен иш алып барган инспекторлор катышуусунда чогулуштар өткөрүшкөн. Мектептеги зомбулукка байланыштуу нарында да жаңы окуу жылы башталар менен кейиштүү окуя болду. Жумгал районунун мектептеринин биринде 11 класстын окуучусу 9 класстын окуучусун төшкө каттуу түртүп салып капыстан өлтүрүп алды. Эл аралык деңгээлде сентябрда болгон башка окуялардын бири Орусия Сирияда абадан аскердик операцияларын баштады. Путин орус армиясын четте колдонууга Федерация кеңешинен уруксат сурап, анын өтүнүшү 30 сентябрда бир добуштан колдоо тапты. Ошол эле күнү орус учактары Сирия аймагына биринчи бомбаларын таштады. Август айында Кыргызстан Евразиялык экономикалык союздун толук кандуу мүчөсү болду. 12 августта Евразиялык экономикалык комиссия Кыргызстанды расмий түрдө уюм мүчөсү катары каттоого алды. Ошол эле күнү Кыргызстан жана Казакстан ортосунда бажы көзөмөлү алынды. Бул тууралуу буйрукка казак жана кыргыз президенттери Ысык көлдөн буйрук берип, онлайн режиминде буйруктун аткарылышына байкоос алып турушту. Ошентсе да бүгүнкү күнгө чейин Казакстан чек арасында ветеринардык көзөмөлүн ала элек. Буга Кыргызстандагы эпизоотиялык кырдаал себеп болду. Биримдикке кирүүнүн дагы артыкчылыгы Орусиядагы кыргыз мигранттардын иш алып баруу шарты жакшырганы айтылды. Август айында Кыргыз-Тажик чек арасында массалык тирешүү фактысы катталды. 300-дөн 500ге чейин адам катышы делген тирешүү Баткен районунун Көкташ айылында болду. Жер талаштан чыккан чырда тараптар бири-бирине таш ыргытышып, ал тургай мылтыктан ок чыгарууга чейин барышкан. Жыйынтыгында тажик тараптан 6 киши жарадар болуп, экөөсү абалы оор болуп ооруканага түшүп, кыргыз тараптан 7 киши ар кандай деңгээлде жарата алышты. Бирок августта көңүл жылтарлыкта окуялар болду. Алалы ири энергетикалык долбоор Датка Кемин подстанциясы ишке киргизилди. Станциянын курулушу 2002 жылы эле башталган. Кемин станциясынын кубаттуулугу 500 киловатт түзөт. Долбоорду Кытайдын Твеа компаниясы ишке ашырды. Электр линияларынын узундугу 405 километр болду. Иш чаранын ачылышына президент Алмазбек Атамбаев катышты. Эл аралык окуялардан августта Кытайда болгон жарылууну белгилеп өтпөсөк болбойт. 12 августта Тяньцзин шаарында болгон кош жарылууда 44 киши каза тапты, жүздөгөн адамдар жараат алышты. Жарылуулар ушунчалык кубаттуулук менен орун алгандыктан ал космоста да көрүнгөн. Эске салсак, бул окуя зыяндуу заттар сакталган завод кампасында болгон.
Июль айында паракорчулукка байланыштуу чуулгандуу окуялардын бири орун алды. 5-чакырылыштын депутаты Хаджымурат Коркмазов мурунку шаар мэрі Нариман Тулеевдин кызынан $200.000 акча доолаган деп кармалды. Иш жогорку сотко каралып, кийин бул ишке президенттин аппараттын жетекчиси Данияр Нарымбаевдин катышы бар экени айтылды. Өлкө башчы бул окуядан кийин Нарымбаевди дароо отставкага кетирип, ал коопсуздук кызматынын тергөө абагына кармалды. Бүгүнкү күнгө дейре бул окуяга байланыштуу сот отурумдары аягына чыга элек. Ушул эле июль айында Бишкекте ири антитеррордук операция жүрдү. Куралдан жалгыз мылтык эле эмес, гранаталар да колдонулуп, операцияга Альфа кызматкерлери тартылды. Жыйынтыгында Ислам мамлекети согушчандары делген 4 адам өлтүрүлдү. Алардын экөөсү ГЭС-5, калганы Темиров жана Кулатов көчөлөрүнүн кесилишинде жок кылынды. Коопсуздук кызматы кийин бул адамдар 17 июлда Бишкектеги Ала-Тоо аянтында террордук актыга камданып жатканын айтты. Июль айында Кыргызстандын тышкы саясатына олуттуу өзгөрүү болду. Өзбектектүү укук коргоочу Азимжан Аскаровго АКШ сыйлык берет деп кыргыз бийлиги эки өлкө ортосундагы кызматташтык келишиминен бир тараптуу чыгып кетти. Эске салсак, жергиликтүү укук коргоочулар Кыргызстанда өмүр бою абакка кесилген Азимжан Аскаровду бошотууну талап кылып келет. 2010 жылдын июнь окуяларында Аскаров милициянын мыйзам бузууларына байкоо салган дешип, укук коргоочулар ага карата айыптар күч менен эле коюлду деген пикирде. Расмий түрдө Азимжан Аскаровго массалык тополоң уюштуруу айыбы коюлган. Июль айында дүйнөдө болгон ири жаңылыктардын бири бул Ирандын өзөктүк программасынын келишими боюнча Венадагы макулдашуу болду. Ал макулдашууга ылайык биринчи кадам катары кечээ жакында Иран Орусияга 11 тонна чала байытылган уран жүктөлгөн кеме узатты. Мындай уран электр энергиясын өндүрүүгө колдонулат, бирок аны өзөктүк куралдарды даярдоого пайдалуу деле мүмкүн. Ирандын өзөктүк курал чыгарбашы макулдашуунун негизги милдеттенмеси болду. Кыргызстандын тарыхында июнь айы Кыргызстан-Австралия футболдук беттеши менен эсте калды. 2018 жылы өтө турган дүйнөлүк чемпионатка тандоо иретинде өткөн июнда Кыргызстан 2-1 эсебинде утулуп калды. Бирок бул нерсе деле оюнду уюштуруу жаатында келтирилген кемчиликтерде кейиштүү болбоду. Билети бар, бирок стадионго кире албай калган жүздөгөн футбол күйөрмандары дуалды ашып түшүп стадионго кирип жатышты. Футболдук талаага күйөрмандардын чуркап чыгуусу, тез жардам унаасынын талкаланышы оюн уюштуруучуларына аброй алып келбеди. Өкмөт башчы Темир Сариев чала даярдык үчүн айыптуулар жазалансын деген буйрук берип, бирок ал буйрук ишке ашып ашпаганы бүдөмүк бойдон кала берди. Ушул эле июнь айында өлкөдө балдарга карата жыныстык зомбулук күч алгандан улам педофилдерге өлүм жазасын киргизүү талабы менен акция башталды. Акция алкагында 12 000 кишинин добушу топтолуп, кылмыш кодексине өзгөртүүлөр киргизүү демилгенди. Статистикага каралсак, өлкөдө жылдан жылга балдарга карата зомбулук, айрыкча жыныстык зомбулук күч алууда. Июнь айында ошондой эле туризм департаментинин башчысы Максат Чакеев паракорчулукка шектелип кармалды. Ал чет элдик жаранына кызмат көрсөтүп, анын ордуна материалдык сыйлык алам деген үчүн айыпталууда. Май айында Кыргызстан-Өзбек чек арасында кыргыз жараны каза тапты. Баткен районунун Какыр деген талаштуу аймагында 3 кыргыз жараны Өзбекстандан Кыргызстанга өткөрүү бекетинин айланып жашылча жемиш алып кирүүгө аракет кылышкан. Жыйынтыгында өзбек чек арачылары буйрукка кулак салбады деп ок чыгарып, бир киши каза таап, экинчиси качып, үчүнчүсү колго түшкөн. Кыргызстанда улуу жеңиштин 70 жылдыгы белгиленди. Жаанга карабай Ала-Тоо аянтында аскердик парад өтүп, ага кыргыз аскерлери менен катар кан таба базасынын авиа техникасы да катышты. Парадда Кыргызстанда 1000-ге жетип жетпеген согуш ардагерлери калганын айтылды. Ал эми дүйнө жаңылыктарынан болсо, Иракта Ислам мамлекети согушчандары Рамади шаарын басып алып, жергиликтүү армия артка чегинүүгө аргасыз болду. Февралдан тарта Рамади шаары бир согушчандар көзөмөлүнө, бир өкмөттүк күчтөрүнө өтө отуруп, майда жеңиш тоолугу менен радикалдар колуна өттү. Кечээ жакында эле Рамади кайрадан Ирак армиясы тарабынан бошотулду. Апрель айында Кыргызстанда премьер-министрлер алмашты. Буга чейин өкмөт башчы болуп келген Жомарт Оторбаев Кумтөр маселеси боюнча жогорку кеңештеги кезектеги талкуудан кийин отставкага кетүү ниетин билдирди. Ага чейин өкмөттөн транспорт жана финансы министрлери, Кыргыз алтын мекемесинин башчысы, мамлекеттик мүлктү башкаруу фонд жетекчиси кеткен эле. Темир Сариев баштаган жагым өкмөттө ушул кызмат орундарына жаңы жетекчилер дайындап калган курам ошол бойдон кала берди.
Ушул эле апрель айында Баш прокуратура журналист Дайыр Орунбековду жоопкерчиликке тартуу боюнча Ала Мүдүн райондук сотуна кайрылды. Ош окуясы тууралуу макаласында кабарчы өлкө башчысы Алмазбек Атамбаевдин дарегинде сындар айтат. Жыйынтыгында райондук сот журналистке карата жалган маалымат таратуу айыбы менен кылмыш ишин козгоду, бирок Конституциялык сот кабарчы бул айып боюнча жазага тартуу мүмкүн эместигин аныктады. Апрель айында ошондой эле Вечерний Бишкек гезитине байланыштуу кырдаал курчуду гезит жамааты отурукташкан имарат басмакана жана басылма фонду Рубикон ишканасына тийиштүү экени аныкталды. Рубиконду түптөөчүлөрдүн бири Александр Ябушкин гезит ээсинен 15 жылдык кетирилген пайдасынан өндүрүлүп алуу үчүн сотко кайрылган. Дүйнө окуяларынан Непалда ири жер титирөө катталды. 25-28 апрель күндөрү болгон силкинүүлөрдөн улам 8000 адам каза таап, 14 миңден ашык адам жараат алды. 5,5 миллион ашык курулуш кыйрап, Непалда 1934 жылдан бери мындай ири жер титирөө катталбагандыгы айтылды. Мартта Бишкек опера балетинде мурунку премьер-министр Данияр Усеновдун уулу Мураттын туулган күнү белгиленгени чоң ызы-чуу жаратты. Туулган күнгө конок катары Бишкек шаардык кеңештин депутаттары, ишкерлер катышкан. Опера балет имаратында өткөн отуруш интернетте кызуу талкууга түшүп, ал кездеги Жомарт Одорбаев театрда отуруш уюштургандарга уруксат бергенleri жана чара көрүү буйругун берди. Жыйынтыгында театр жетекчиси Тимур Саламатов отставкага кетирилди. 24 мартта Жерман Винс авиакомпаниясы Барселонадан Дюссельдорфка чыккан учагы Франциянын түштүгүндө кулады. Кызыгы, кырсыкка учагы башкарып келе жаткан пилоттордун бири себепчи болду. Акыл эси ордунда эле учкуч шериги сыртка чыгып кеткенде бекинип алып, эшикти ачпай, кийин учакты тоого туштап жардырган. Кырсыкта учак ичиндеги 150 жүргүнчү каза тапты. 28 жаштагы учкуч Андреас Любецтин бул жоргу 2015 жылдын эң таң калыштуу окуяларынан болуп калды. Февральда Бишкектеги Ала Арча-Бешик жаңы конушунда кесиби боюнча мугалим аял өзүнүн 2 баласын бычактап өлтүрүлдү. 33 жаштагы аял дароо кармалган. Суракта белгилүү болгондой, аял уулу кызына уйкунун дарысын берип уктатып, ал эми уулу анын ичүүдөн баш тартканда аял баласынын 6 жолу бычак уруп, андан кийин уктап жаткан кызына да кол салган. Кийин текшерүүлөрдө ал аялдын буга чейин психикалык оорулары бар экендиги аныкталган. Ушул эле февраль айында Бишкектин чет жакасында эшектер кармалган жай табылып, шаардагы колбаса цехтери, коомдук тамактануу жайлары текшерүүгө алынды. Эшектин этин колдонулган жайлар табылбады, бирок социалдык түйүндөрдө ызы-чуу көпкө чейин басылбай атты. Эшек кармаган бизнесмендер анын этин Кыргызстан эмес, Гонконг базарына даярдалган деп маалымат жыйын уюштуруп, атайын комиссия ишкерлер ишенимине кемчилик таба албады. Бул бизнеске мурунку каржы көзөмөл мамлекеттик ишканасынын жетекчиси Юруслан Тойчубековдун тийиштиги бар экендиги тууралуу да сөздөр айтылып, бирок ал такталган жок. Февральда мыйзамдагы ууру аталган Алмазбек Анапияев Минск шаарында өлтүрүлдү. Анын белгисиз жагдайдагы өлүмүн тегерегинде суроолор көп болду. Анапияев мурунку президенттин иниси Жаныш Бакиевдер тарабынан өлтүрүлгөндүгү айтылганы менен, анын өлүмүнө Кыргыз ички иштер министрлигинин катыштыгы бар деген божомолдор да болду. Бирок бул туурасында так далилдер чыга элек. Кыргызстанда 2015 жылдын 1-айында болгон окуялардан баш прокурорлор алмашылышын атасак болот. Аида Салянова кызматтан кетет деген сөздөр чын чыгып, 2-даражадагы Манас орденин президенттен алгандан кийин ал баш прокурорлуктан четтеди. 5-чакырылыштагы бир нече депутаттарга чуулгандуу иштерди козгогон Аида Салянованын ордуна болгон 35 жаштагы Индира Жолдубаева кызматка келди. Ал буга чейин президенттик аппараттын соттук реформа жана мыйзамдуулук бөлүмүн башкарып келген. 2015 жылы дүйнөдө терроризм коркунучу күч алды. Жыл жаңырары менен Парижде жайгашкан Шарли Эбдо журналынын редакциясында террордук кандуу окуя катталды. Куралчан 2 адам редакция имаратынан кирип келип, туш келди ок чыгарып, 11 киши каза тапты. Дагы бир адам алган жарааттарынан жакшы боло албай бейтапканада каза тапты. Франциянын президенти Франсуа Олланд Шарли Эбдо сатирикалык журналына болгон бул кол салууну террордук акт катары баалады. Ушуну менен 11 каналынын жыл жыйынтыгын чыгарып бүттү. 11 каналынын жамааты кыргызстандыктарды келе жаткан жаңы жылы менен куттуктап, ар бир үйгө тынчтык, эсенчилик, бакыт каалайт. Жолугушканча саламатта туруңуздар.